Таза күтүү ал жерде ак түс, аза түсү. Неге ак сатылбайт дейт бизде, сатпайбыз. Төкпөйт. Бирок ак деген сөздү колдонбойт. Эмнеге? Себеби акты тергейт. Кээде карап турсаң, суп-сулуу кыздар, турмушка чыгып элек кыздар элече көрөнүп алышат. Байбиче болуп, небере күткөн аял заты үйкүлү тебетей кийип алат. Анан ошондо тебетей кийет, бирок үйкүсүн алып коет. Үйкүнүн белгиси бул кыз баланын таза аруу деген сөз. Турмушкор элек деген сөз. Атта тети кызыл атты ким меникөлүп атат десем, көзүмө кызыл, эч бир кызыл көрүнбөйт. Көрсө апапакты кызыл деп да тергейт экен. Жакынын жоготкон кыз бала, кыз киши деп коелучу. Турмушкор элек болсо, ал кимге таянат? Тогул менен Керимбай жашоосунда дос болушкан. Кара кийүү деген бул азанын белгиси. Көк кийүү деген бар. Өзү да көк теңир деген, көктүн ээси деген сөз. Биз баарыбыз билебиз, көк чай дейбиз. Орусча зеленый чай дейбиз. Көк чарылды деп айтып калышат. Анан негизи жашыл түстө эмнеге көк деп айтылат? Көк деп айтканым бул бир өзүнчө бир табышмак нерсе да, мен үчүн дагы. Жаш бала деген сөз. Бирок түпкү мааниси улануу деген сөз. Темир, ал аксак темир болгон. Лаң деген сөз ошол аксак деген түшүндүрөт. Сынчыларга сынатып туруп ат беришкен. Мындан эмне? Балдарыңыздын аттары кандай болгон? Мен балдарымдын аттары. Саламатсызбы, Супер Кече порталдын көрөрманы. Бүгүн бизде өзгөчө сонун кызыктуу чыгарылыш. Бүгүнкү коногум кыргызтануучу, Кыргыз Республикасынын тил жана тил саясаты боюнча комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев. Саламатсызбы? Көргөнүмө абдан кубанычтамын сизди. Биринчи эле агай саламдашуу боюнча сурайын дегем. Саламдашуу адеби боюнча. Мисалы көпчүлүк учурда болот, айрым мырзалар ассалому алейкум деп айымдарга да кайрылып калышат. Негизи кандай саламдашыш керек? Азыр эми замандын талабы болуш экен. Улуттук маданияттар бири-бири менен баарлашып, бири-бирине таасир этип, биринен бирине кээ бир түшүнүктөр баягы оошот, киришет, чыгышат дегендей. Ошон үчүн жана ассаламу алейкум деп салам айтып алек алган, алейкум ассалам деген сөз бул эми чыныгы ислам маданияты менен келген түшүнүк. Ал эми эгерде чыныгы кыргыздын салттуу жашоосунда, эгерде биз ислам динине чейин же аны эске албаганда башка кандай саламдашчу эле дегенде бизде салттуу мындай жалпы эл арасында колдонгон ушу арбаңыздар, арбаңыз, арба деп жеке жана көптүк түрдө сый түрүндө айтылган түрлөрү бар. Анан аны жооп беретинде бар болуңуз дегендей жооп кайтарылат. Бул дагы учурашуунун түбүндө мааниси жагынан келгенде бул жерде дагы жакшы каалоо тилек жатат. Себеби мындай деген түшүнүк да бар да, мисалы саламдашууда бул жерде сөзсүз түрдө жакшы тилек пикир айтуу деген сөз, каалоо айтуу. Ал эми баягы амандашууга келгенде бул жерде адамдын ден соолугун, ал акыбалын суроо. Мисалы кандай турасыздар, кыштан аман эсен чыктыңарбы, энсеңиздерби, амансыздарбы деген ушундай да амандашуу болгон. Бул эзелтен элибизде. Мал жан аманбы деп сураганын өзү да ошондой. Бул мындай так чек жок. Ушундай болуш керек, же мындай саламдашкыла, же мындай учурашкыла, же мындай амандашуу болуш керекпи жок деген. Бул адамдын көңүлүнө жараша, анан жагдай учурга жараша. Менин суроом. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Кандай болчу? Аял кишиге Ооба, мурда мына мен эс тартканы бала кезден биз деле айылга барып, мындай чоң ата чоң энелер, тайта энелеринде көрүп, алардын сөзүн, нарк нускасын угуп калган киши катары мен айткым келип атат. Баягы советтик доордо ассаламу алейкум деген жалаң гана эркек адамдар бири-бирине айтып, көпчүлүк азчыл көпчүлүккө карата айтыла берет. Ал эми эркек менен аялдын ортосундагы андай саламдашууга жол берилчү эмес. Аял кишиге жакшысыңарбы деп, ушундай амансызбы, саламатсызбы деп ушундай эле кайрылчу экен дагы. Анан ооба жакшы, ошого жараша жооп күтүлчү. Анан эмнеге дегенде мен ушу көп иликтеп да карап көрдүм, сөздүн түпкү маанисинде жатат го деп ойлодум. Себеби ушул ассаламу алейкум деген сөздүн түбүндө сөзмө сөз которгондо үйүңүздөргө тынчтык каалайм. Үйүңүздөргө, силерге деген мааниде көбүрөөк үйүңүздөргө деген мааниде жатат да. Анан эми эгерде ошондой сөздүн маанисине токтолсок, анда эркек киши аял кишиге үйүңүздөргө тынчтык каалайм деген сөз балким кыргыздын адебине туура келбестир. Себеби
кыргыздын түшүнүндө үй ээси, үй бүлө башчысы дегенде эркек киши болот дагы, анан аял кишиге сенин үйүң, сенин балдарың, сенин үй бүлөң деп кайрылчу эмес да. Себеби үй бүлө башчысы, үйдүн ээси катары эркек киши ошол чоң жүктү мойнуна арткандагы, аял кишиге андай жүктү арткан эмес дагы. Анан ошо жоопкерчиликти дагы, табышкерлик милдетин, камкордук маселесин баардыгын ошол бүт мойнуна эркек киши алганда, ошон үчүн ал жооптуу адам катары, жоопкер адам катары ошол кишиге кайрыла турган сөз. Аял кишиге ошентип кайрылуунун өзү, эгерде мындай теориялык негизде алып карап көрсөк, эгерде эркек киши аял кишиге ассалому алейкум десе, сенин үйүңө тынчтык каалайм деген сөз, демек ал кишинин же ал бой жүргөн жалгыз же жесир деп түшүнүш керек, же болбосо анын үйүндө маселени эркек киши эмес аял киши чечеби деген балким контекстте ушундай маани камтылып калабы деп. Муну мен эме ушул жерде так ушинтип чечмеленет деп айта албайм, бирок божомолум да. Себеби биздин кыргыз элинин баягы канча жылдык тарыхында ошо ислам динин кабыл алган күндө дагы аял затына карата мынтип саламдашчу эмес. Болбоду ошо сөздүн түпкү маанисиндеги баягы маселеге жараша ошентип чектеп койсо керек деп атам да. А бүгүн азыр эч аял эркек кичүү улуусуна ылгабай туруп эле баарына бирдей эле салам айтып алек алып атышат. Мүмкүн ал жаман эместир. Бирок кайсы бир деңгээлде ар бир элдин өзүнүн бир маданияты, баягы саламдашуу адеби тартиби болуш керек да. Ар бир сөздүн тереңинде чоң маани мазмун жатат, ошон үчүн ар бир сөзгө маани берип, баягы кыргыз эме сөз баккан эл, сөз кадырына жеткен, сөздүн баягы кудурет касиетин тааныган эл катары ошол айтылган саламдашуудагы кайсы бир чектөөнү киргизгени мен бекеринен эмес деп ойлойм да. Негизи айдыңыз го, мурункуларда деген билим болгон эмес, алар деген окуган эмес да депчи, бирок дал ошол мурунку биздин ата бабаларыбыз ушунчалык ар бир сөздүн, ар бир буюмдун философиясы болгон экен. Анын көпчүлүгүн биз сиздин берүүлөр аркылуу көрүп калдык, угуп калдык. Ар бир кийимдин, баш кийимдин, чач өрүүнүн дагы өзүнүн бир чоң философиясы болот деп буга да алдыда сөзсүрүп токтолобуз. Анан азыр көк чыгып деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн көп нерселер ушинтип көк деп айтылат, жашыл эмес, жана атты дагы боз ат, көк ат деп айтат го, ак цветте болсо дагы, ак түстө болсо дагы. Аны эме түстөрдү тергөө ал башка маселе. Мисалы чылкы ак болсо деле атты жылкыны деп коебузбу? Ар кайсы региондо ар кандай айтылат экен. Мисалы кызыл ат деп да коет экен. Чылкы ат болсо деле кызыл ат деп коет. Мен бала кезде кызыл атты, тети кызыл атты ким менен келатат десем, көзүмө кызыл, эч бир кызыл көрүнбөйт. Көрсө апапакты кызыл деп да тергейт экен. Анан ошол ак түстүн дагы чалымына жараша же кула деп да айтат экен. Мисалы Манастын ак куласы деген ошо ак, чылгый ак, бирок жал куйругу башка түстө болсо, муну кула дейт. Башка өң менен аралашкан болсо. Же болбосо ак боз деп коет экен. Эгерде мындай бозумтукураак болсо. Анан сарала деп да коет экен. Агыш, саргыч болсо. Ушундай бирок ак деген сөздү колдонбойт. Эмнеге? Себеби акты тергейт. Тергөөнүн мааниси ак деген сөздүн түпкүлүгүндө ак деп бул баягы Кудайдын өзүн дагы биз ак менен теңейбиз да, кыргыздын дүйнө таанымында. Анан ак деген бул сүт мисалы. Ак сатылбайт дейт бизде, сатпайбыз. Төкпөйт, мындай мисалы караңгыда айга көргөзөтпөй дейт. Эмне үчүн? Себеби сүт бул негизи кандай сүт болбосун? Бул жашоонун булагы. Жаңы жашоонун булагы бул сүт. Желин чойлуганы малда, демек жаңы жашоо мына же азыр туулат, туулгандан кийин анан ошол сүт эмет, жаңы жашоонун булагы. Бала төрөлгөндө дагы эмчегине сүт эмизип атпайбы апаларыбыз. Ошол дагы жаңы жашоонун булагы, негизги булагы. Сүт менен баары байланыштуу да. Ошону ак деп, аны ыйык туткан кыргыздар. Анан ошон үчүн сүт сатылбайт. Жашоонун булагын сатуу мүмкүн эмес. Бөлүшөсүң, бересиң ырыскың менен бөлүшкөндө, бирок сатпайсың. Андан пайда көрө албайсың. Бул сага таандык эмес. Бул сага тагдыр буйруган, Кудай буйруган нерсе деген мааниде да. Ошентип акты тергейбиз. А чылкы ак, жылкы болсо, бирок адам минип атат да аны. Анан акты адам астында болбосун деген мааниде ошон үчүн тергейт. Ал эми көккө келгенде, көк бул кыргыздын ошо тилинин өзгөчөлүгүндө жанагы жашыл түстү көк деп айтканым бул бир өзүнчө бир табышмак нерсе да мен үчүн дагы. Эмне себептен экенин дааналап мен айта албайм. Бирок бир кызык нерсе башталат. Мисалы биз баарыбыз билебиз, көк чай дейбиз. Орусча зеленый чай дейбиз. Көк алма дейбиз, көк чөп дейбиз, көктөм деп атабыз. Ошол эле убакта көк асман дейбиз. Ооба, мен да ушуну айтам. Көк асман деп айтабыз. Көк асман деп айтабыз. Ошонун баары бир эле көк деген. Анан менин түшүнүгүмдө жанагы жашыл нерсе
бул жашоонун жаңы жашоонун башталышы. Жашыл деген сөздүн үңгүсүндө жаш деген турат. Жаңы, жаш. Жаш өспүрүм деген мааниде. Эмне үчүн көк деп койгонубуз кыргызда агарып көгөр деп бата беребиз. Агарыптыр, көгөрүптүр деген сөз. Көшөгөн көгөрсүн деп атпайбызбы? Бул көгөрүү деген сөз, бул баюу, көбөйүү деген сөз. Жашыл нерсе, жаңы нерсе, ал өсүп туруп анан мөмө берип дагы көктөйт деген сөз. Көбөйөт деген сөз. Тилеги ошондой да. Ошон үчүн жашылды көк деп кошо айтса бул айткандыр деген менин түшүнүгүмдө ошондой бул түшүнүк бар. Бирок бул анык ушундай гана деп айтыштан мен алысмын, бирок божомолунда ушундай түшүнүк менен колдонсо керек. Анан бирок түпкүлүгүндө көк деген нерсе жакшы нерсе. Себеби мисалы көшөгөн көгөрсүн, агарып көгөр деген сөз тилек берип атпайбызбы? Адамдын иш кызматы болобу, турмуш жолунда болобу, агарып көгөрүп ушактан өсүп чоңоюп жетилдик деп айтып атпайбызбы? Ошол агарып көгөрүп деген акты тааныдык, Кудай жолунда түштүк деп болсо да, бирок мындай жашоонун маңызын түшүндүк. Жакшы жаманды ажырата билдик деген мааниде акты таануу. Көктү таануу дегенде ошол туура жашоодо сен өркүндөп өсүп көбөйгөнүң бул көгөрүү деген сөз. Бул ошол жана түшүм берүү деген мааниде. Табияттын көрүнүшүндө чөп, жашыл, дарак, мөмө болбосун, ал жашылдан башталып анан көбөйүп атпайбы? Мөмө бергенде ал таптакыр кызарат. Түшүм берерде саргаят дегенде башка түскө ээ болуп атпайбы? Бирок жалпысынан көгөрүп атат, маани берип мындай түшүмдүү болуп атат деген мааниде. Ошон үчүн шарттуу түрдө ошол көк деген түстү жашыл менен байланышкан ушундай болсо керек. Себеби жашылдын түбү барып көбөйөт. Түшүм берет, көбөйөт деген мааниде. Асман көк бул чексиз. Бул туруктуулук. Жоголбойт. Жашоонун маңызы түбөлүктүүлүктө. Кыргыз айтат жашоо узун, өмүр кыска. Адамдын өмүрү ченелүү, жашоо узак. Жашоону ченей албайбыз. Биз жашоого келип жашайбыз, бирок ошол жашоодогу биздин убактыбыз, ченелүү убактыбыз ал өмүр. Жашоо кенен, чексиз. Асман да ошондой чексиз, чектей албайбыз. Ошон үчүн көк асман дейбиз. Кудайды дагы теңир, көктүн ээси деп атпайбызбы? Көкө теңир деген сөз көктүн ээси деген сөз. Көктүн ээси теңир. Асман эле эмес, аалам ушакта эмне жаратылбасын, ай, күн, жылдыздары менен, жери менен кошо ким ээси деген сөз. Кудай өзү да көк теңир деген, көктүн ээси деген сөз. Ошол көк деген чексиздик. Аалам, жашоо чексиз. Жашоонун ээси бир гана Кудай. Биз бул жашоого конок болуп келебиз. Мына ошон үчүн көк деген бул түбөлүктүүлүк, бул бара турган нерсе. Анан жанагы агарып көгөр деген сөз ошол мааниде. Өсүмдүктөр жашыл табияттын түшүнүгүндө эмне үчүн жашылды көк дегенибиз, бул барып ошого барып биригет деген сөз. Балким ошондой. Муну мен түшүнөм да. Анан ушундай гана болот деп мен кескин түрдө айта албайм, бирок пикирим ошондой. Анан азыр көктү спончтуп жатпайбызбы? Анан жерлерде, айрым аймактарда уккан билген болсоңуз керек, көк кийүү деген бар. Жакын үй бүлөсүнүн бир инсан каза болгондо анын жакындары, үй бүлө мүчөлөрү, турмушка чыккандар, үй бүлөсү барлар көк кийет. Бул аябай талаш маселе, көбүчө деп айта албайм. Кээ бир эле жерлерде көк айрым эле региондордо. Негизинен бул аза күтүүнүн белгиси. Мен муну аябай изилдегем. Мисалы Манасты алып карап көргөнчү, биз көп нерсени табышмак болуп жообу табылбай атса, биз Манасты казабыз да. Манаста бар көп нерсеге жооптор бар. Ошо Манаста жанагы чоң казаттан Манас кайтып жарадар болуп көп колунан ажырап, жоготуп, мынтип аза тартып келгенде, анан ошол жерде көп сөздөр айтылат. Эми азыр сөзбө сөз айта албайм. Анан кээ бир ырсаптар мынтип айтылат да. 40ка толгон катындар кызылдан кара кийинип деп. Жок, 40ка толгон катындар карадан кара кийинип дейт. Анан кандай эле бирдеме кыз кыркым кыздар баланча деп мен азыр сөз меселеме келбейм, кызылдан кара кийип дейт. Ошондо кара кийүү деген бул азанын белгиси. Түсүнө келгенде мынтип айтат, карадан кара кийинип дейт. Демек түсү кара болгон, азанын түсү. Ал эми бул баягы аялдар, үй бүлөлүү, бала чакалуу деген. Ал эми кыздар кызылдан кара кийинип деген чечмелениши, мен ошону окуп анан чечмелеп кызыл түстүн да философиясына токтолгондо бул жерде аябай чоң маани жатат экен. Эмнегедир ошо бойго жеткен кыз болобу же кичинекей кыз болобу, өспүрүм болсо дагы аза белгиси катары кызылдан кийинип жүрөт. Жакынын жоготкон кыз бала, кыз киши деп коелучу, турмуш кура элек болсо, ал кимге таянат? Таянычы тирөөнчү ошол атасы да, жакыны өлүп алса, же энеси болсун, кимиси болбосун. Тирөөчү, таянычы бул жашоодон жоголсо, кимге таянат андан ары? Өзүнө гана таянат.
Кызыл түстүн белгиси бул бышыкчылыктын же болбосо жетилгендиктин белгиси. Жетилди, бышты деген, даяр болду. Толуктуктун белгиси. Мисалы, жигиттер кызыл кыргактуу калпак кийет. Үй бүлө күтөлекте. Бозулан курагынан баштап жигит болуп, түтүн булап үй бүлөлүү болгонго чейин кызыл кыргактуу калпак кийет. Кызыл түс деген бул жетилгендиктин, бышкандын, толгондун белгиси. Кыздар кызылдан кара кийип дегени азанын белгиси, мындан ары таянычы, түрөөчү, таянычы жоготту, жана аска тоолум кулады деген сөздө. Жакынын жоготкондо кызыл кийгени мындан ары мен жетилдим, эми эч кимге таянарым жок, мен өзүмө таянам деген сөздүн белгиси түстөн көрсөтүп атат. Деп манаста ошентип чечмеленет. Көк күйүү деген кийин эле чыккан. Өзү динге байланыштырып атышат. Эгерде динге байланыштырсак исламда аза күтүү ал жерде ак түс, аза түсү негизинен. Кээде мала кызыл, лиловый деп коет. Ошондой түс болот экен. Ошону менен катар дагы эки түс, же кара, же кара жашыл, кочкул жашыл. Бул аза түсү, бирок көк эмес экен. Мүмкүн жана кыргыздар жашылды көк деп айткан үчүн ошол жашылды аза түсү катары ислам дүйнөсүндөгүлөр кийинет экен. Анан мүмкүн ошол жашыл кийүүнү анан көк күйүү деп калгандар. Бирок көк түс, асман ачык көк түс, бул аза түсүнө кирген эмес кыргызда. Манаста мисалы исламга чейинки доордо айтылганда ал жерде же карадан кийген экен. Аза кийген. Мындай ток көк түс болсо жашыл болуп кеткен, Билбейм, аны айта албайм. Бирок мындай ачык көк түстөгү эмес да. Бул талаш эмнеден келди? Баягы биз мамлекеттик желекти кабыл алууда 92-жыл ошондой бир чоң ушундай талаш тартышка түшүп, алгачкы варианты иштелип чыккан жогорку кеңештин депутаттары, эксперттер тарабынан асман түсүндөгү көк түстөгү желекти сунуштаганда жок, бул көк күйүү бизде аза түс белгиси деп туруп, анан ошого талашып алдыртпай койгон. Анан кийин казактар алып кетти ал туунун өңүн. Бирок ал ачык асман көк түс бул жакшы символ. Бардык философиялык чечмелениши да көк түстүн, ачык көк түстүн. Анан геральдикада бул белгиси абдан жакшы чечмеленет да. Эми кызыл деле жаман эмес, бирок көк түстүн мааниси жанагыдай. Азага келгенде ал башкачараак болуп атат. Жана калпак боюнча айтып атпайсызбы? Буунга жараша жетилген жигиттердин калпагы деп, ошол сыяктуу кыздардын дагы башына кийген тебетейлери, шөкүлөсү, алардын да өзүнүн бир философиясы бар. Албетте, эми кыз кишилердин баш кийимин мен азыр дааналап бири-биринен так ажыратып айта албасам да, бирок мындай жалпы жолунан билебиз. Мисалы эң өкүнүчтүү нерсе эми салттуу жашоодогу биздин ошо кийим кийүү адебиндеги кээ бир нерселер бүгүнкү жашоодо таптакыр тескери колдонулуп атат. Айтайын дегеним, мисалы үкүлүү тебетей деген бар. Муну кыз балдар кийет. Турмуш кура элек, турмушка чыга электер деп коелучу. Бүгүн бизде мисалы көбүн эсе маданият чөйрөсүндөгү адамдар, аял кишилер чоң сахнага чыгып, кыз эмес, өзү байбиче, небере күткөн аялдар үкүлүү тебетей кийсе, мындай жарашпай калат да. Ал куракка тиешелүү элечек бар, оромолу менен. Мына ушул туура келет эле. Үкүлүү тебетей бул кыз балдарга. Анан үкүсүн алып салып тебетей кийген учурлар болот аял киши. Эгерде ал же курган турмушунан бакыт көрбөй ажырашып келгенде, үкүсүн алып туруп, кыз эмес да, бирок келин эмес. Баягы кыргызда жоолукчан кызыбыз бар эле деген сөз, турмуш куруп, бирок бага ачылбай кайра атасынын үйүнө кайтып келген кызды ошентип койгон. Анан эми мезгилине жараша, эми дайыма жоолук салына албайт да. Анан ошондо тебетей кийет, бирок үкүсүн алып коет. Үкүнүн белгиси бул кыз баланын таза аруу деген сөз. Турмуш кура элек деген сөз. Ошондой мааниде. Эми ага чейин малакай топу тиги бул алда деле ошондой үкү тебетей кошо кийет. Дагы бир мааниси, тебетейден үкүнүн канатын. Дагы бир үкүнүн мааниси, үкүнүн канатын кошкон мааниси баш кийимге, өзгөчө кыз балага. Бул ошо кыздын, кыз киши өзү назиктиктин, сулуулуктун, көрктүүлүктүн символу катары ошо кыз балдарга көз тийбесин деген мааниде да коет деген сөз бар да. Себеби үкүнүн канаты ушунча үлпүлдөп, көздүн назарын бурат ошол. Адамдын сулуулугуна караганда ошол үкүнүн канаты назардын күчүн өзүнө тартып алат деген сөз. Ошондон анан балдарды, кыз балдарды өзгөчө ошондо көз тийгенден сактасын деп ушинтип ырымдашкан да, ушинтип айтылат. Бирок кандай болгон күндө дагы ал кыздын көркүнө дагы көрктү кошот. Ал кадимкиде бир мындай эстетикалык жагынан да көрүнүшү. Бирок ошол жанагы кыз балага таандыктыгы, бул ошол жанагы тазалыктын, арулуктун белгиси. Ошол үкүнүн канаты кандай үлпүлдөп турса, ошондой назик, таза деген сөз. Турмуш кургандан кийин андайды кийбейт.
Кыргыз аял заты оромол элечеги менен жолку салынат келин болгондо. Анын дагы эрежеси бар, белгилүү этап мезгили менен дегендей. Анан дароо эле келин болгондо эле элечек оромол кийбейт. Анын дагы бир убактысы бар. Баягы бир канча төрөгөндөн кийин ордуна чоку алып эне деп мындай жеңе деген бир макамга жеткенден кийин өзүнүн айылына барк алгандан кийин анан кадимкидей өзүнүн бир деңгээли көтөрүлөт да, ошого жараша дагы анан жанагынтип элечек орола баштайт деген түшүнүктөр бар да. Бизде бүгүн баары эле баштанып калды. Кээде карап турсаң суп-сулуу кыздар, турмушка чыкпырт элек кыздар элечек ороонуп алышат. Эми түшүнүп атабыз, концерт, көргөзмөгө байбиче болуп небере күткөн аял заты үйкүлөт тебетей кийип алат. Анан түшүнбөйсүң да ушуну биз кайда барып эмне болгон билбестик, маани бербегендик. Мүмкүн билет, уккандыр, бирок көркүнө, сулуулугуна же адамдын баягы жарашыгына карата болбой эле ошо баягы көнгөн адатка салып эле мурунку эле ошол кийимин кийип атышпайбы. Айтат го, дал ошол үкү допунун башындагы жана канаттары деп айтып атпайсызбы? Мен уккандарым бар, кыз баланын баш кийимдери курак-куракка бөлүнөт. Жана ар биринин өзүнүн философиясы бар деп. Мисалы жана үкү допу кийгенде анын башындагы дал ошол үкүсүнүн канча саны канча болсо, ал үй бүлөдө ошончончу кыз болот. 3 болсо 3-чү кыз, жалгыз болсо жалгыз кыз деп. Ал жагын айта албайт экен. Ал жагын айта албайм. Ушундай да укканым бар да. Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок мен билгени канатты көп эле коет окшойт. Бир канат кылбайт го, көп эле кылат го. Мүмкүн андай деле бардыр, балким ошонткендер. Мен аны даанып албай атам. Жана кундуздун терисинен, сусардын терисинен болуп бул деген ошол кыздын атасынын статусу депчи, Байманаттын кызыбы, Карапайым үй бүлөнүн кызыбы деп мындайлар да барбы? Ушул сөздүн өзү мага көп жакпайт да. Карапайым бай, анан байкуш кедей кембагал деген сөз. Жок, бул Советтер Союзунун доорунан биздин аң сезимибизге чектелип калган түшүнүктөр. Себеби көчмөн маданиятында, жалпы эле көчмөн маданиятында, анын ичинде кыргызда өзгөчө мындай класстык бөлүнүү, бай, кедей деген түшүнүк болушу мүмкүн эмес эле. Мен муну көп изилдеп жүрөм көп жылдар бою. Көчмөн маданиятында кул, анан кул ээлөөчү деген түшүнүк болгон эмес. Биз андай формацияда өткөн эмеспиз. Көчмөнчүлүк турмушта баары бирдей, тегиз, бир өңчөй, теңдикте жашаган. Муну тарыхый булактарда да байыркы доордон баштап кийинки орустар келгенге чейинки мезгилде биз отурукташкан жашоо образына өткөнгө чейинки бардык булактарда көчмөндөрдүн ичинен өзгөчө кыргыздарда теңдик маселеси биринчи орунда турган. Жада калса эл бийлеген бий же болбосо эл башчылар деп коелучу, алар дагы катардагы элден эч айырмасы болгон эмес дейт. Социалдык жактан теңдик маселеси биринчи орунда болгон. Ушул жагына келгенде ошо бай кедей деген түшүнүк, могу биз Орус империясынын курамына кирип, андан кийин Советтер Союзунда биздин аң сезимибизге ушуну шыкактап киргизип отуруп, бизди ишендирип койгон да. Жөнөкөй эле мисал айтайын. Советтер Союзунун убагында, мына мен билим алган адам катары, Союздун билимин алган адам катары, кыргыз адабияты деген сабакта бизде Токтогулду эмтим эле укмуш үйрөткөн да, окуткан. Токтогул, Тоголок молдо, анан кимдер ошол кезде биздин адабияттын асылдарын деп коелучу. Кимисин алба, окуп көрсөң эле кедей кембагалдын баласы үй бүлөсүнөн төрөлгөн бир байкуштар да. Анан буларды эзген дагы бирөөлөр бар. Мисалы Токтогулдун убагында ошол эле Эшмамбет. Жок, Эшмамбет беле же Берке, Керимбай. Керимбай да Эшмамбет эмес, Керимбай да айтат. 5 камандын бири Керимбай Токтогулду эзишкен, анан мынчкен, анан дегендеп качып тиги. Бул Советтер Союзунун доорунда союздун пайдасына өзгөртүлгөн маалымат. Биз ошентип ойлоп, бизге ишендирип, биз өзүбүз ишенип алганбыз, ушу күнгө чейин ошондон баш тарта албай келатабыз. Токтогул байкуш кембагалдын үй бүлөнүн төрөлгөн, байкуш элдин, Карапайым элдин таламын талашкан дейт. Анан тиги Керимбайга окшогон элди эзгендер мындай баягы каман деп аларды да жаманатка кондуруп, анан ушундай. Андай болгон эмес да. Мисалы Керимбайдын түп-түз урпагы Асанкалы Керимбаев деген көрүнүктүү композитор, ырчы өткөн. Өмүр бою ошол атасынын аты үчүн запкы көрүп келди Советтер Союзунун убагында. Бул Байманаттын тукуму деп. Аябай көп жерден тоскоол болду, өспөгөнгө ушундай бөгөттөр көп болду да. Андан кийин алардын урпактары жашап атат. Ошол эле Токтогулдун өзүнүн канынан бүтпөсө да бир туугандарынын урпактары бар. Анан билгендер, санжырак угагандар бар да билет, айтышат. Токтогул менен Керимбай жашоосунда дос болушкан. Экөө тең тектүү жердин балдары, эч кандай бирөө кедей, бирөө бай, анан бирөө эзген, бирөө эзилген деген андай турмуш болгон эмес Кыргызда. Болгону элдин арасындан тыңдары өзүнүн жөндөмүнө жараша, билимине жараша татыктууларын бий кылып шайлап, элдин тагдырын чечкенге ошондой чоң жүктү тапшырган эл өзү. Эгер аткара албаса, аны
ат эле алып алышкан. Ал өзү каалагандай билип өмүр бою элди бийлеген эмес. Орустун булактарында көп маалымат бар. Кыргыздын бийлери дейт, булар эң негизги көрсөткүчү булар калыс болгон. Булардын чечими мынтип айтып атат. Элдин арасында кандай талаш тартыш маселе болбосун, бир нерсени талашып берет да. Ок атпы жемден бирдеме. Ошол талаш маселени чечүүдө сөзсүз түрдө булардын мыктылыгы орустар жазып атат. Падышалык Орусиянын дорунда. Кыргыздын бийлеринин мыктылыгы булар кабыл алган чечим сөзсүз түрдө эки тараптын элдешүүсү менен жыйынтыкталат дейт. Эки тарап элдешет. Анан өздөрү жасалат. Бийлер негизинен сот кызматын аткарган. Сот мындай талаш тартыштарды чечкен. Анан бүгүнкү заманда заманбап сот системасы эч убакта эки тарапты элдештирбейт. Сөзсүз түрдө бир тараптын талабын кандырат, экинчи тарап таарынган бойдон калат. Эки тарап бири-бирин жүздөшпөйт. Кыргыздын бийлеринин негизги максаты кандай чечим болбосун эки тарап элдешүүсү менен жыйынтыкталыш керек. Элдин ыркын ыдыратпаш керек. Себеби кандай талаш чыкпасын, ал бир элдин өкүлдөрү эки жакка ажырабаш керек. Бири-бирин жек көрбөш керек. Чечим кабыл алып атканда бирөө күнөөлөөсү болсо дагы, бирок экинчи тарапка да өзүнө дагы жаккыдай чечим болуш керек. Ал күнөөлүү, бирок сенден да кетти дегендейчи. Сен да айыбыңды тарт, сен да айыбыңды тарт деп. Экөөнө тең карап калыс чечкенде эки тарап анан бири-бирине чечимге да макул, бири-бирине да ыраазы болуп кечиришкен. Мына бул чыныгы бий. Анан бул бий анын калыстыгы үчүн. Эгер жеке кызыкчылык көздөгөн, бирөөнүн акчасы үчүн келтирип сага чечим чыгарган болсо, андай бийлер мындай көрүнүш болгон эмес. Себеби мындай деген эскерүүлөр бар. Эгерде бий калыстыгынан тайса, ага эч ким кайрылган эмес дейт. Маселе бүгүн сотто каалайсың, каалабайсың, мага кайрыласың, мен сотмун деп отурбайбы? Кыргызда андай болгон эмес. Эл өзү тандап билип, калыс адамга барып кайрылган экен. Маселебизди чечип берди. Ошолорду бий дешкен. Көрдүңүзбү, бул жерде ушундай нерсе да, ошон үчүн жанагы кийимге келгенде бай кедей деген мен ошондон баштадым да улам. Ошон үчүн жанагы кандай териден жасалганы бул ооба мүмкүнчүлүккө ошол кездеги жашоо деңгээлине жараша болушу мүмкүн, бирок ал эч убакта чектебейт. Ал бай, бирок кедей бөлгөн эмес. Болгону гана жаш курагына жараша болушу мүмкүн. Анан суусар деп атпайсызбы? Негизинен суусар эркек адамдын тебетеги суусардан болот, кундуз аял затына тандык болот. Суусар тебетей деп эркек аксакалдар кийет. Кундуздан тескерисинче аял затына, кыз балдарга ошондон тигишкен. Жана данышман деп көп айттыңыз го. Негизи акылман сөз менен данышман сөзүнүн кандай айырмасы бар? Бар синоним эмес, Менимче синоним эмес, бирок тилекке каршы биздин баягы сөздүктөрдү, биздин адабиятта колдонгон түшүнүктөргө караганда мындай даанылап чечмелебесе да, аныктама болбосо да, бирок мындай бир туюм бар да, данышмандар тубаса келген бир чоң касиет болуш керек. Адам данышмандыкка жетет. Акылмандык бул адамдын тажрыйбасы менен болот. Адамдын тажрыйбасы менен, билими менен, алган билимдин жыйынтыгында акыл топ жүрүп отуруп акылмандыкка жетиши мүмкүн. Данышман бул көкүрөктөн. Бул бир туюм берилет. Касиет катары Кудайдан берилет. Бул данышман болуу, мисалы бир академияны окуу жайды бүтүп мен данышман болдум дей албайсың. Бул тубаса берилген касиет да. Акылмандык бул адамдын тажрыйбасынан улам. Билим тажрыйбасынан, жашоо турмуш тажрыйбасынан улам бир жетилген сапат. Айырмасы мен ушундай көрдүм. Бирок мунун этимологиясына кайрылып, момдан келип чыкты деп мен айта албайм. Себеби бизде биздин сөздүктөрдө да, биздин булактарыбызда андай так даана ажыратылган аныктамалар жок. Тилекке каршы. Кыргыздын бир чоң өзгөчөлүгү ушунда экен, ушул адамдын даража наамдарын эл коет. Эл гана койгон да. Баатырдыкты мисалы элдик кылып туруп мен баатырмын дебейт эч ким. Эл айтат баатыр деп кайрылат. Анан ошондон дагы уялат да кыргыз. Анан жок, сен татыктуусуң деп анан эл баа берип туруп ошол макамга даражага көтөрөт. Азыр деген чуркап жүрбөйбү документтерди? Азыр жашоо баалыктары бүт бөлөк. Азыркы кагаз түрүндөгү баатырлык ал башка. Чыныгы жашоодо эрдик кылгандар өтө көп. Эрдик кылып, бирок макамы жоктор бар. Бирок чыныгы элдин жүгүн көтөргөн, элдин тагдырын ойлогон, элдин тагдырын чечкен, же болбосо тагдырын жакшы жака оодарган адамдар аз эмес, бүгүн деле көп. Мисалы, жөнөкөй эле мындай эң көз көрүнө жакшы мисал пандемия болбоду акыркы эми чоң аламаттын бири да дүйнөлүк деңгээлде. Кошуна эле элдерде эмне деген көрүнүштөрдү байкадык, биздин жапжаш улан кыздарыбыз эчтеке карабай туруп, оорусуна, өлүмүнө карабай туруп, тынч жата албайбыз деп туруп, жардамын берип, каражат жагынан, уюштуруу жагынан, бардык жагынан болгон жардам берип, эмне деген кызмат өтөлдү. Ушунун өзү
Эрдик деген сөз катардагы адам жасай албаган иш. Ал сөзсүз түрдө жоону барып найза менен сайып өлтүрүш эмес. Эрдик деген адам жасай албаган ишти жасасаң эле эрдик. Ошол кезде биздин ошол жанагы ыктыярчы деп атабызбы, эмне деп атабыз, ошолор бул эрдик кылышты да. Анан баарына ошондой наам берилдиби? Билген жок да. А бирок эрдик, чыныгы эрдик жасагандар болду. Тескеринче ошолорду келип белгилеп силерди сыйлап коелу десе кайра, койчу ушуну да сыйлайбы деп баш тарткандар канча. Мына чыныгы кыргыздын наркындагы, кыргыздын баягы кичпейлиги ушундан байкалат да. Эрдик кылып туруп кайра кичпейли болот. Кыргыздын сөзү бар да, канчалык улук болсоң ошончолук кичик бол дейт. Улуу ишти жасадың да, бирок кичик эле болчу. Мактанба. Аны сен бирөөгө догматыңды артпа, мен жасадым дебе. Болду, элге пайдасын тийди, болду. Эл билет, эл баалайт. Эл тараза, Эл тараза. Эмнеге супараны биздикилер бийик тутат, угуп көрөт? Эми супара деген бул не? Болгон үчүн элеби? Биринчиден ун, экинчиден негизги ырыскы нан да кыргызда. Нан деген бул ырыскынын улуусу да. Даамдардын улуусу нан дейбиз го. Анан супара деген ошол жерден камыр журуп, нан бышырасын, борсок жасайсың, кесме кесесиң, бүт баары супарадан да. Ошо супара бул уютку. Супарада илгеркилер мен көргөнүм эсимде. Мына мен өз чоң апамда дайыма камыр журуп өз жасаганда, анан унду келип туруп камыр жууп бүткөндөн уну калат супарада. Ошо унун калтырат. Ошо уну менен кошуп, алып койбойсузбу десем, жок, супарада уютку калсын дейт. Ошол ырыскынын уюткусу ошондо. Мына бүгүн мен камыр жууруп атамбы, ошол жакшылык ырыскын уюткусу калды кийинкиге көрөнгө болсун деп. Ырым ошо. Тиет деген, көзүндө кал бар экен, көзү тиет деген, ошолар боюнча. Анан бата берүү маданияты. Бата берүү бул чоң тема. Буну азыр бир айтканда кыска айта албайсың бул. Ага, сиздин убактыңыз аз болгон үчүн дагы акыркы суроо кылалы. Сиз үчүн аябай кызыктуу атат. Балким бир атайын передача кылабыз, рубрика кылыпчы, ар бир теманы талдай тургандай кылып, азыр жана 3 теманы. Ысым боюнча кыскача айтайынчы. Азыр эми статистика айтып атат, ооба, азыркы замандын таасири бул эми модага байланыштуу болуп калды да, балага ысым берүү. Илгери өзү балага ысым берүү деген сөз бул мына философиясын түшүнөлүчү. Кандан бүткөн баладан артык бул дүйнөдө байлык жок. Жашоонун маңызы ушунда. Адам аркасынан из калтырат. Из калтыруу бул тукум калтыруу да. Бала, кыз, эркек маселе анда эмес. Анан ошол сенин жашооңдогу аркаңдан жолуңду улай турган изиң ушул ээси балаң болуп атканда, анан ошого ысым ыйгаруу бул өтө чоң маани. Илгеркилер аттарын уксак, биз адамдын тагдырын атынан угуп билип койчубуз. Азыр белгисиз. Мисалы, жаңыл деген ысымды уксак кыздардан, биз сөзсүз түрдө бүгүн дагы улуу муундардан сурасак, аркаңдан ийниң барбы? Ага чейин эжелериң көппү деп сурасаң, ооба дейт. Себеби ырымдап коет. Кечке эле кыз бере берип аркасынан эркекти күсөгөндөр анан келип туруп адаш деп коет, жаңыл деп коет, бурул деп коет. Бурул, адаш, жаңыл деген сөз болду. Адаш жаңылсынчы, бурулсунчу. Эми эркек токтосун башка. Эгерде төрөлгөн балдар чарчап, улам чарчап өлө берсе, ошондо токтосун дейт. Токтосун, токтогүл дегендер ошо. Тагдырга байланыштуу болот да. Андан сырткары баладан эмнени күтөсүң? Кээ бир убакта санжырадан көп билебиз, тарыхтан төрөлгөн балдарын сынычыларга сынатып туруп ат беришкен. Мындан эмне күтсөк болот деп ошого жараша ат берген. Кээ бирлерге аян түшүнөн берип, баланча ат кой деп буйрукту берет. Ал башка тема. Өзү билип ат койгондо ошол атка жараша адамдын тагдыры да байланат. Эгерде Темирбек Бектемир десең, Темирдей бекем болот. Эгерде билбейм Таалай деп койсоң, анда келечеги кең болот. Бакыт десең, жашоосунда жыргалы көп болот дегенде. Рахат десең, рахаттанып жашап өтөт деген сөз. Ар бир сөздүн маңызына жараша, маанисине жараша адамдын тагдыры байланат. Себеби ошол ысымды айтып чакырган сайын, ошого тиги кайрылып жооп берген сайын, ошол маани, мазмун адамдын аң сезимин калыптанып отура берет. Мен ушундаймын, менмин деп. Ошол нерсе адамдын тагдырына ошол түшүнүктү чакыра баштайт. Ошон үчүн балага ат койгондо ойлонуп ат коюш керек, жакшы ат бериш керек. Азыр биз балага ат койду ушул нерсеге маани бербестен биз жөн эле мода кубалап, бул ат жакшы экен, бул ысым жакшы экен деп түшүнбөй туруп коюп атабыз. Өзгөчө азыркы мисалы араб элинин аттары, ысымдары коюлганы бул эми динге эле байланыштуу. Эми жашоонун маңызы дин жаман эмес, бирок дин менен чектеп коюу менимче туура эмес. Анан ошол ысымдар эмнени мүмкүн билеттир.
Бирок ошол эле түшүнүктү кыргыздын тили менен деле атаса болот. Ошол эле бакытты, ошол эле таалайды, ошол эле берекени, ошол эле найза, кылыч деген аталыштардын баары бул куралдыкка байланыштуу. Демек ошондой өткүр болсун, чың болсун, керекке жарасын деген сөздөр да. Баарын ошондой маани берет да. Анан бүгүн биз өзүбүздүн тилибизге маани бербегендик биринчиден, экинчиден сөзгө да маани бербей калдык. Кээде жөн эле уйкаштык үчүн коебуз. Бирөөсү улан болсо, биринчиси, экинчиси нурлан болсун, анан эрлан болсун деп. Ошол кээде ошол ысымдардын өзүндө да, мисалы лан деген сөздүн өзү, мен ушуга да айтып коеюнчу, мында бир түшүнүк бар да, мына көп тилчилер да талашат. Мисалы улан деген сөздө бул бир уңгуу жатат. Уланып кетсин. Мен жолум улансын деген. Улан деген сөз бир мааниси уланып кет, жолум улансын деген маани. Экинчи мааниси улан деген сөз боз улан, жаш бала деген сөз. Бирок түпкү мааниси улануу деген сөз. Үзүлбөсүн, токтолбосун, уланып кетсин деген сөз. Анан уланга уйкаштырып, анан мирлан деп атабыз, эрлан деп атабыз. Бул жерде лан деген бул мүчө, уңгу эмес. Уңгусунда эр турат, мир турат, союздун доорундагы мир да тынчтык да. Ал такыр эле союздун аты. Союздун атынан анан лан деген кошулат. Ал лан деген ошол эле нурлан. Нурлан деген дагы ошол лан деген мүчө. Ал каерден келген? Бул кийинки эле мезгилде бизде Темирлан деген чыккан. Ошол Темирлан деген атты окуп, ошол лан деген мүчөнү кошуп туруп, башка уңгуга кошуп туруп ат жараттык. Темирландын тарыхы бул темир, адамдын аты темир. Бирок ал кандай темир? Ал аксак темир болгон. Лаң деген сөз ошол аксак деген түшүндүрөт. Малды лаңдап калыптыр, тумоолоп калыптыр деген түшүнүктөр ошондон келген. Анан ошо Темирлан деген аттан улам, анан мода кубалап туруп, анан Мирлан болсун, Эрлан болсун деп ошентип коюп отуруп, биз аттарыбызды да бузуп алдык да. Аксатып атпайбыз биз маанисин. Маани бербей туруп коюп атабыз. Ошого ойлонуш керек да. Кыргыздын сонун аттары бар. Манастын дүйнөсүнө келип кайрылсак, Манаста эмне деген аттар бар. Эми Манастын өзүн Бакай, мисалы тиги Кошойду айтпай эле коелу. Бирок анын жанагы жанындагы Серек, Атай, Жайнак деген, Айдар деген сонун аттар бар да. Ошолорду эмне үчүн койбойбуз? Кызыктар жол баратат, Мисалы дагы бир атка байланыштуу нерсе, мен ушул ысымдарда да көп нерсе жатат. Байкасак бизде Кыргызда эми түрк тилдүү деп шарттуу түрдө айтып атпайбыз. Кыргыз тектүү элдердин көбүндө металлга байланышкан аттар да көп. Мисалы Темирбек, Бектемир, Чойке, Чоюн деп атабыз. Болотбек, Бекболот деп атабыз. Чоюн, Болот, Темир бул металл да. Алтынбек, Күмүшбек, Күмүшай, Алтынай, Алтын, Күмүш, ошондой сыяктуу аттар көп бизде. Темир, металлга байланыштуу. Анан бунун өзү эмнеден кабар берет дегени, мисалы Манаста бир сонун жер бар да, биздин эл кыргыздар өзү Кытай булактарында жазып турат, булар темир иштетүү жагынан алды болгон. Металлургия Кыргызда болгон, илгерти байыркы доордо эле бизде болгон деп окумуштуулардын баары айтат, а биз бүгүн аны көп моюндабайбыз же маани бербейбиз да. Өзүнүн аталышында өзүндө. Мисалы темир деген кыргыздын төл сөзү. Коло деген дагы кыргыздын төл сөзү. Коло деген жез менен калайдын кошулмасынан пайда болот. Бул түшүнүктөр да кыргыздын төл сөздөрү. Биз бул киринди сөз катары эмес, башка элден кабыл алган түшүнүк сөз эмес. Бул биздин төл сөздөр. Демек, бул төл сөз деген бар түшүнүктү эл өзү жашоо турмуштан сабак алып, ошол түшүнүктү кабылдап, сөз менен атап өзү пайда кылат. Демек, бул өзү жараткан түшүнүк. Металлургия бизде болгон. Ошон үчүн ошондой сөздөр бар. Анан ошол сөздөргө байланыштуу адам ысымдары да бар. Жез билек, сом билек деген сөздөр. Сом деген өзү да ошо металлга байланыштуу. Тыйын акчабыз дагы ошо сом деген ошол. Сомдойт деген көп нерсе ошондон келип чыккан да. Демек, биздин турмуш тажрыйбабыздын ошо сөздөрүнө таанысак болот. Адамдын ысымы бул өтө маанилүү. Ошондой өтө баалуу нерсеге теңеп туруп, ошондо ырымдап же болбосо ошондойду күткөн да баланын тагдырына. Ошондой болсун деп. Анан ошентип ысым коет. Сиздин атыңыздын мааниси кандай? Меники Советтер Союзунун аты. Мелис деген бул баягы ошол кезде Маркс, Энгельс, Ленин, Сталиндин ысымынан чогулган ат. Бул Советтер Союзу социалисттик ат да. Бирок сиздин атаңыздын аты дагы Мурат, бул кыргызча мааниси. Мурат фамилиям, ооба. Бул эми илгертен бери келе аткан, бирок мен ошол Советтер Союзунда төлөгөндүктөн биздин үй бүлөбүздө ошондой болуп калган экен, чоң апабыз ырымдап ушинтип койгон экен. Себеби атамдын улуу агасы ошол күч түзүмдөрүндө иштеген киши болгон экен. Анан Советтер Союзунда партияда болгон кишилер болгон. Анан
мелис болсын деп койгон экен. Болду, анан ушинтип мелис болуп калдым. Бирок мен атымды деле жээребейм, мен ушул жакшы эле. Эми замандын талабы. Балдарыңыздын аттары кандай болгон? Мен балдарымдын аттары Нукура кыргызча эле койдук. Улуу балабыз Бакдөөлөт, ортончу уулум Урмат, кичүү кызым бар Нургыз аты. Кыргызча эле койдук. Агай, чоң рахмат. Абдан маанилүү, пайдалуу сонун маек болду. Рахмат силерге дагы. Кыргыздагы ырым-жырымдар, көз тигүү, назар түшүү, мисалы жана айтып коет го, тилинде мөөрү бар экен, каргышы катуу тиет деген сыяктуу, көзүндө калы бар экен, көзү катуу тиет деген сыяктуу мына ушундай ырым-жырымдар боюнча жана бата берүү боюнча эң башкысы көп бир канча темалар акагында сүйлөшө билдик эмес, бирок убакыт аз болгондугуна байланыштуу кыскартканга туура келди. Алдыда сөзсүз түрдө бул темаларды дагы биз атайын чыгарылыш даярдайбыз. Ал эми бизге бүгүнкү ушундай сонун атмосфераны уюштуруп түзүп берген Нава чайханасына терең ыраазычылык билдиребиз.